Каза намаз мындай. Азыркы 3 убактан башка учурда 24 саатта каза окусаңыз боло берет. Каза аз болсо, бир азан айтасыз, ар бирине бирден комат айтасыз. Каза буяктан жылдап оптон болуп жыйылып кеткен болсо, азанды дагы, коматты да кое туруп, сразу туруп, каза намазды окугандыга газды басасыз. Түшүндүңүзбү? Азанга, коматка убакытты кетирбей, ошого кеткен убакытта да каза окуп салыңыз. Сразу мындай кылып ниет кыласыз. Я Алла, өмүрүмдөгү биринчи багымдат намазынын казасын окуганга ниет кылдым. Аллаху акбар. Биринчи пешимдин казасын, сиздин балагатка качан толгонсуз? Ошону караш керек. Эсте болсо жакшы, эсте болбосо болжолдун аласыз. Дагы качан намазды баштадыңыз? Мисалы, бир адам эркек бала 13 жашында балагатка толду. 13 жашында уже намаз фарыз эле буга. Окубай ойноп жүрө берди. 20-га чыкканда охо деп намазды баштады. 7 жылды каза болуп калды. Канча болуп калды? 7 жылды казасын окуп бериш керек да. Эми ниет кылганда баягы алгачкы деп ниет кыласыз. Не деп ниет кыласыз? Алгачкы деп. Карап турсузбу? Алгачкы. Мынаны кара, менин кол манжаларымы караңыз. Алгачкы багымдат намазымдын казасы деп мына кетти. Түшүндүңүзбү? Алгачкы пешимдин намазынын казасы деп ар бир намазга алгачкы деген сөздү кошосуз. Эң биринчи же болбосо алгачкы деп кошо бересиз. Эми мына алгачкы багымдаттын намазын сиз эсиңизде жок да, кайсы экен, канчанчы жылы, кайсы ай, кайсы күн экен эсиңизде жок да. Ошон үчүн алгачкы деп туруп бияктан эмени бере бересиз, ссылканычы. Мына ал кете берет да. Анан эртеси күнү же болбосо ошол эле күнү качан окусаңыз, алгачкысы кайсы болуп калат? Мына болуп калат. Алгачкысы кийин кайсы болот? Мына болот. Анан кийин алгачкысы кайсы болот? Мына болот. Ушинтип кете берет. Дагы витр важиптин да казасы бар, 5 убакыт намаз менен кошо, аны да окулат. Эми карап туруңуз. Кече намаз окуй албай калдыңыз. Пешим каза болуп кетти. Бүгүн окуйын деп атасыз. Алгачкы деп мындай дейсиз. Кечеги пешим деп айтасыз. Түшүндүңүзбү? Же болбосо мурда күнгү куптан намазынын казасы деп айтасыз. Дайындайсыз да? Дайындайсыз. Ошо сиз билесиз да? Азыр эми баягы 7-8 жыл, 10 жыл казаларды билбей калдыңыз да. Мен 13 жашымда азыр кайсы айда, кайсы күндүн казасы мен билбейм. Ошон үчүн шарият жеңилдетип алгачкы деген сөздү айтсаң кутула бересиң деген да.